Сузак районунун тургуну Парипи Аксакал бул жылы 8 гектар үлүш жерди ижарага алып, пияз, пахта жана жүгөр эккен. Пахта салыштырмалуу кирешелүү болгондуктан негизги күчүн дал ушул өсүмдүккө багыттаган. Өткөн жылы 40-42 сомдон саткан. Быйыл болсо ага кандай баа коюларын так билбегендиктен зыян тартып калуудан кабатыр. Devletten kredit albayım da. Hadi mal koyun bağırı satamın da sattırıp aşına rasot kılamın. Yani Huday berse yaxşı uçuşun bol kalsa yana mal koydu alıp koyamadı orduga. Каарманыбыз үлүш жерден мол түшүм алуу үчүн ага ири каражат жумшаганын айтат. Негизинен жер семирткичтерге көп акча сарптаган. Азоттун баасы өткөн жылга салыштырмалуу бир топ кымбаттаганын айтат. Мамлекеттен насыя акча алууну каалаган эмес. Анткени жеңилдетилгенделип жар салынып жаткан 10%дык насыяда дыйкандын капчыгына оор келет. 5% дегенler hem bolup kalat da. Aşına akça berse anıma degende dükkanга hem sel yengilçilik bolup kalat da. Endi hadi barsanız %% beredi. Hadi aytdı mı? 90% alып аласа, келген алиги дыйканчылыгыңыз болбой калса, өзүнүн акчасын төлөйсүң, процент төлөйсүзбү? Айыл чарбасын айландырууга төмөн пайызда акча берет деген таризде түптөлгөн Айыл банкында болсо, авал адамдардын айласын кетирип жатканы ачык айтылууда. Анткени бул жерде да баягы эле башаламандык, формалдуу ыңгайлуулук болгону менен иш жүзүндө тааныш билиш, тууган туушкандардын гана үмүтү аткарылып турганы ачыкталууда. Бирок мекеме өкүлдөрү Айыл банкы жогорку ийгиликте иш алып барып жатканына ишендирүүдө. Башында списокко каттай баштайбыз, тизмеге каттайбыз. Ошол тизме боюнча акча бөлүнгөн убакта биз клиенттерге кардарларыбызга чалып чакырып, документтерин тууралап, ошол кардардын тизмеси боюнча анан кредиттер берилет. Бирок 10%дык насыя бардык эле дыйкандарга ыңгайлуу эмес. Андыктан мамлекеттен бөлүнгөн насыя акчанын пайыздарын арзандатуу зарылдыгын айткандар басымдуулук кылат. Ал эми Айыл банкындагы кезек күтүү көйгөй болсо, жумуштун баарын кечиктирип, насыя алуунун маанисин жоготкон учурлар көп орун алар айтылат. Аргасыз башка булактан карыз алгандар жыл аягында пайда менен эмес, зыян менен калышууда. Эndi жачса майдасы, каттасы болуп бир 3-4 тонна пияз чыгады. Болмаса бу жерден азыр agar bola turadigan bo'lsa, men kamida bir 20-30 tonna piyaz chiqish kerak o'zi. Yo'q endi 20-30 tonna qada, hozir bir 5 tonna, 4 tonna piyaz chiqsa ham so'yinamiz. Tirikchilik talada, qani biz? Tirikchiligimiz talada өтөт. Мындан башка кирешебиз жок. Дыйканчылыктын баасы да туруктуу болбой жатат. Завод фабрикаларыбыз жоктугунан талаа иштери менен жанбагабыз. Маалыматка ылайык, мамлекеттик банк жарандарга кредитти 3 тартипте бериши керек. Бөлүнгөн каражаттын 20% дыйкандарга, 20% өндүрүш ишканаларга, калган 60% мал чарба менен алектенген фермерлерге бөлүнүшү зарыл. Жалал Абад облусунда бул жылы дыйкандарга 71 миллион сом акча 10%дык насыя менен берилген. 164 миллион сом фермерлерге, 57 миллион 500 миң сом өндүрүш ишканаларына таратылганы кабарланды. Дамир Кубанычбеков, Замирбек Тойчубаев, 7 канал.